Арбаңыздар, эфирде 5-де 5-і, аны мен Керим Айдаров алып барам. Біз бүгін Қырғыз мамлекетінің білім беру саясаты жөнінде кеп қылған тұрауыз. Анткени 30 жылдан бері білім беру саясаты қандай акыбалда? Эгерде начар болса кантип өзгөртөбүз. Айтор билим саясатыны азын-улак кеп кылганга аракет кылып көрөлүк. Мен адегенде коноктор менен тааныштырып алайын. Менин оң жагымдан Бешенбек Ишенов, экономика илимдеринин доктору, профессор. Каникей Исакова, Арабаева атындагы университетинин окутуучусу. Нурлан Саитов, техника илимдеринин кандидаты. Карлыгач Жумакадырова, филология илимдеринин кандидаты. Урматтуу коноктор, куш келипсиздер. Биз билим саясаты, билим берүү жөнүндө кеп кылыбаска аргабыз жок. Анткени Кыргызстанда ушу билим саясаты менимче билим берүү деңгээли дагы төмөн түшүп кетти деп ойлойм. Мурда Кыргызда бир макал бар, билеги жоон бирди жыгат, билими күчтүү миңди жыгат деген макал бар эле, бирок ушул макалдагы менимче теңирден тескери болуп калды деп ойлойм. Анткени билеги жоондор миңди жыгып атат. Билими күчтүүлөр араңдан зорго бирди жыгып атат. Анткени бүгүн сабатсыздар, бүгүн билим начар алгандар, ошо билеги жоондор депутат, министр болуп келип алышкан. Союз учурунда билесиздерби? Билими жок, мектепте начар окугандар алар чабан койчу же жылкычы болуп кетчү дагы, билими күчтүүлөр жогорку окуу жайга өтчү. Мына ошонун деңгээлинде СССРдин мезгилиндеги билим деңгээли жакшы болгон деп ойлойм да. Бүгүн теңирден тескери болуп калгандай сезиле берет. Келиңиздер ушул билим саясаты жөнүндө аракет кылып көрөлүчү. Бүгүнкү учурдагы абал кандай, агай? Рахмат, жакшы айттыңыз. Билеги күчтүү бирди жыгат, билими күчтүү миңди жыгат деген эл көсүндө айтылып келген көп жылдар бою бул биздин ошол Союздун убагында мектептен баштап жогорку окуу жайына чейин академияга чейин ушундай түшүнүк бар эле баарыбызда. Арине ошол биз 30 жыл болот деп атат, Кудай буйрса 30 жылдын ичинде ошо билимди жоготконубузду моюнга алыш керек. Бул чындык. Эмне үчүн? Биринчиден, либералдык саясатты көздөп алып, биз мектептеги мугалимдердин кадыр баркын такыр жоготтук. Мына ушул баардык нерсенин башаты болду. Агай, эжей, мугалим дегендерди биз бөлөкчө мааниде кабыл алып, азыркы күндө жок. Бизде акча деген түшүнүк пайда болду. Бул түшүнүктү киргизген эми чын айтыш керек, биз Кыргыз мамлекети этапта ар кандай түшүнүктөр менен жашап келебиз. Бирок борку акыркы 30 жылдагы биздин жоготуубуз бул кумтөр эмес, бул экономика эмес, бул билим. Себеби дегенде билими жок адамдар, билимдер адамдар качан кеткенде мигранттарга болуп, мигрант болуп кеткенде ошондо бизде мындай бир бош нерсе пайда болот да. Аны ким толтурат деген ошол көйгөйдү 30 жыл бою издеп таппай келатабыз. Издеп тапсак дагы ошону кылгыбыз келбейт. Жасай албай атабыз. Мына биз ошол Союздун убагында билим алып, мектепте китептен бөлөк эчтекени, агай, эжей дегенден бөлөк эчтекени билчү эмеспиз да. Бизге бул баарынан ыйык адам көрүнчү. Эжей агайыбыз. Анан кийин ал түшүнүктөрдүн баары жоголуп кетти. Мектепте китеп окугондун ордуна биз азыркы күндө мынакей телефон чукуп отуруп калдык. Мектепке жакшы мугалимдердин китебин жаздырганын ордуна ар ким азыр жазуучу болуп калды, окуучу болуп калды. Мына ушунун негизинде бизде физика боюнча, химия боюнча, математика боюнча бир канча автор көбөйүп кетти. Кайсынысын окуп, кайсынысы чын экенин билбей калдык да, бул чындык. Мунун башында мен ачык айтышым керек. Бизге Кыргызстанда өстүрөбүз деп келген батыштын акчасы. Ал акча кирген жеринде, мен экономист катары айтып койшум керек, акча кирген жеринде кайта ал жаңгыс болуп чыкпайт. Миллион кирсе 2 миллион болуп чыгат. Мына ушуну көздөп келдик да биз. Мен ошо сөзүңүзгө аралжы айткым келет да, ошо акча болсо эле кыргыз бийлиги эмне ошо акчага жатып берип отура береби? Бизде өзүн саясат болгон эмес. Улут
улуттук саясат, улуттук билим саясаты да болгон эмес. Маселен бүгүн карап көрүңүздөр, биз 30 жылдын ичинде бүтүндөй улуттук идеологиянын деле, улуттук билим саясатын деле биз башкаларга талатып идик да. Арабы келип өзүнчө бизди, Пакистан өзүнчө саясатын жүргүздү, Европа өзүнчө саясатын жүргүздү, Орус өзүнчө саясатын жүргүздү дагы, кыргыз улутундагы накта саясат жок калды, таркатып идик. Бул ачуу чындык. Туурабы? Туура, эң туура. Кандай дейсиз сиз? Билим берүү деген азыркы күндө деген өтө бизге көйгөй жаратып турган нерсе болуп атат. Акыры келип кыргыз коомчулугу биздин билими жок адамдардын тобу топтолуп келип бизди деген баягы бир кургуйга түртө турган учуруна келип жеттик. Муну айтпасак дагы, айтсак дагы, айтпасак дагы бул деген азыркы биздин коомдун алдында чечилүүчү маселе болуп турат. Анан мен оюмча бул нерсенин баардыгы баягы кыргызда айтып коет го, кой түсү көп болсо кой арам өлөт депчи. Баягы бир коро койду тиякайда биякайда дей берсе койлор деле зоругуп ортодо кандай болот, ошол сыяктуу болуп биздин коомго деген көрүнгөн жактын түшүнүктөрүн алып келип сиңире берүү. Бул деген жогору жактагылардын дагы сен айтып кеткендей, баягы гранттардын аркасында, чет жактардан бөлүнгөн акчанын аркасында өзүнүн улуттук нарк насилдин баардыгын башкаларга мойнунан байлап, жетелетип коюуга алып келди. Анан бирок биздин мойнубуз калбай, мына жарандык коом дейсе, келип алып кыйкырып өзүбүздүн позициябызды канчадан бери айтып келатабыз, Керим. Сеникинен башка деле канчалаган көптөгөн эмелер бар, берүүлөр бар, долбоорлор бар. Баардык кыргыз жаман эмес, кыргыз билими жок эмес. Кыргыздарда деген билимдүү, сабаттуулар, дүйнөдөгү окумуштуулардын деңгээлинен керек болсо аша турган адамдар бар. Мен билбейм. Бирок бизде деген ошолорду чыгаруу, ошолорду алып чыгуу, ошолорго көмөк көрсөтүү жок. Бизде тескерисинче баягы ит күлүгүн түлкү сүйбөйт болуп калды да. Бизге тескерисинче ошондой коомдогу алдыга жетелей турган адамдарды эмне кылуу бар, түртүү бар тескерисинче. Ошону туңгуйукка алып барып түртүү, ошонун оозун басуу бар биздечи. Ошон үчүн биз баягы сырттан айтып кое беребиз дайымачы, чогулган жерлер мындай кылыш керек дегенде, эмнеге кылмай жатат? Биздин үнүбүз ушул эле жерде калып калганда болуп атат да баардыгы. Мына азыр биздин берүү кетип атат, бирок бул берүүдү угуп, баягы биздин тегерегибиздеги тааныган билгендер, баягы биздин оюбузду коштоп жүргөн адамдар бар, эң сезимдер жогору. Алардын баары бизди колдойт дагы, баягы маселе чечилчү жерине келгенде эле туруп калат. Бул эмнени айтып атат? Бул деген биздин билим берүү тармагында болобу, маданият тармагында болобу, деги эле мамлекетти өзгөртүү тармагында болобу, биздин кыргызды өнүктүрбөй коюучу тескери күчтөрдүн жетегинен чыга албай калганда болуп атат. Дал ошондой болуп атат. Андан кийин Санира Каникая бир нерсени айтып атпайбы? Бизде дейт экономисттер билимдүүлөр көп, доктор науктар, кандидаттарыбыз бар дейт да. Капа болбогула толтура да. Бирок мамлекет өнүккөн жок да. Туурабы? Эмнеге? Билим саясаты мына дал ушул жерде жок экенин кабар берип турат да. Бизде генералдан көп нерсе жок. Бирок биз бүгүн чек арабызды коргой албай турбайлыбы? Ошол сыяктуу бизде деген чындуу билимдүү кишилер толтура. Бирок бир дагы өзгөрүү жасай алган жок 30 жылдан бери. Эмнеге? Мына кесиптештер дагы айткандай, мен жекече оюмда биз болсо баарыбыз эле ушу кайсы жагын тармагын албасак, биз башка адамдарды күнөөлөп, башка жогорудагыларды күнөөлөп, биз коомду күнөөлөп эле көнүп алдык да. Мен жеке оюмча ойлойм, ар бир адам өзү иш кылып жаткан жагын өзү эле бир жакшы, мындай сапаттуу кылып жасап турса, мисалы үчүн мына биз билим берүү тармагында мына балдарга сабак берип, мугалим катары иштеп дагы турабыз. Мен ойлойм, биз баарыбыз ушу сабакты гана, эгер биз сабак беришчү мугалим болсок, анда сабакты ушу жакшы сапаттуу берип, анан эгер сабакты окубаган балдар болсо, алардын сапаттуу болмойнчо, мисалы үчүн баардык тапшырмаларды аткарбайча, ошону эле биз тартип кылып, өзүбүздөн баштасак жакшы болот эле деп ойлойм да. Биз болсо, мына сиздер дагы айтып калдыңыздар, биз финансы жагын, мисалы үчүн эң биринчи биз сапка финансыны коюп атабыз. Анан жанакы мамлекеттикке дагы көп чет аралык долбоорлор да келип жатат. Эми чет элдин долбоорлор келгенде, алардын дагы өзүлөрүнүн бир максаттары менен бизге бир анализ түзүүндө дагы киришип калышат. Бирок биз болсо кыргыз эли мындай биз баарын түшүнүп турабыз. Ошо долбоорлорду дагы
баардык эле эми чет өлкөнүн эле бир алардын планын аткарбай, биз дагы ошонун ичинен эми чынын айтып келгенде ал долбоор келгенде акча дагы келип атат да. Анан биз аны да колдонсок болот. Мисалы үчүн оборудованиялар жакшы, бир стажировкалар да өткөрүп атат. Ошолорду макул жакшылап жазайлы. Бирок менин сунушум болсо, ушу долбоор үчүн эле жасабаштан бизге келечекте ошо керек болот. Ошо жагын дагы биз эске алып жакшы ошону жасасак деле ал деле плюстар бар. Мисалы үчүн баардык эле долбоорлор ушу чет өлкөнүн эле өзлөрүнүн талаптарын аткарып атат. Алар биз Кыргызстан үчүн керек эмес деп айтууга да болбойт. Кээ бир долбоорлор жакшы ишке ашырылып, бир Кыргызстанга дагы бир социалдык жактан да бир жакшы плюстарды алып келип жатат да. Анан жанагы жогорку окуу жайлар жөнүндө айтсак, мына агай болсо айтып кетти, финансы деп эле калдык депчи. Ооба, эгер биз болсо мындай карасак, бизде окуу жайлардын эң биринчи мисалы үчүн максаты эмне дегенге суроо бергенде, конечно, айтышат, биз сабаттуу билимди жакшы деңгээлге чыгарып берүү, андан кийин эми финансы жагын айтышпайт да. Бирок ар бир ошо жогорку окуу жайда болсо жетекчилери мисалы үчүн ошо финансы жагын биринчи орунга койгондой көрүнүп турат да. Анткени болсо мына биз мугалим болуп кирип, эгер биз мугалимдер менен сүйлөшүп калсак, эмнеге балдардын бул сабаттуулугу начар, төмөн болуп атат десек, биз болсо дайыма эле мен башында айткандай эле, биз башка бирөөлөрдү күнөөлөгөнгө жакшы көрөбүз. Биз айтабыз, бул балдар мисалы үчүн университетке болсо, бул балдар мектептен жакшы даярданбай, мектептен деңгээли начар болуп келишкен. Анан биз болсо аларды кабыл алдык. Эми эмне кылабыз? Эми жашоо кырдаал ошондой болсо, Кыргызстанда тиги жумуштар камсыз болбой жатса, эми жок дегенде булар дипломду алып чыгып кетсин деп биз мына университетте отуруп туруп ошолорго түрткү берип туруп, аларды дагы оңой жол менен университет акча берсе эле окуй бергиле деп атышпайбы, туурабы? Эми ооба, сиз туура айтасыз. Баягы контрактты төлөгөндө контракттагы бир бул чоң эле маселе да. Мисалы үчүн Кыргызстанда жогорку окуу жайлар көп, мындай карасак абдан көп экен да. Анан ошо жогорку окуу жайлар болсо дагы ооба, бул составляющий жанакы контрактты төлөгөндө, мына канчалаган адам ошо мугалимдер дагы, анан ичинде дагы бир башка адистер да бардыгы камсыздалып ушу Кыргызстандын ичинде эле өз мисалы үчүн иштеп атышат да. Ошолор эле зарплата алып атышат, анан пенсиясын алышат дегенде ошонун баары болуп жатат. Бирок болсо биз болсо күнөөнү башка койбойлу. Эгер мугалимиз болсок дагы зарплатабыз аз дебестен, мисалы үчүн мен зарплатам аз, анан ошондуктан ушундай иштерди кылып атабыз, анан качественный кылып албай атабыз. Анан мисалы үчүн презентацияларды жакшы даярдап атабыз, менин компьютерим жок деп шылтоон айтпашыбыз керек да. Өзүбүз болсо алдыкпы, ушу кичинекей жоопкерчиликти алдыкпы, мугалим катары сабат мындай жакшы тартипте берели деп ошого чакырып кетет элем да. Сиздин оюңуз кандай? Жана жогоруда Бейшенбек агай абдан жакшы белгилеп кетти. Жогорку окуу жайдын окутуучуларына, мектептин мугалимдерине болгон бир ыйык түшүнүк жоголуп атат деп. Туура, мен ошого абдан кошулат элем. Себеби бүгүнкү күндө билим тармагы сапатка эмес, санга көбүрөөк көңүл буруп жатат да. Мына ошол эле азыр бул кесиптешим да айтып кеткендей, контракт маселеси биринчи орунга чыгып кетти. Чынын айтыш керек. Анткени контракт төлөдү болду, койгула балдарга деген, окуш керек дегенде, кандай адистер чыгып атат, кандай кадрлар даярдалып атат, ушул нерсе кичине артта калып калды да. Бул көйгөйлүү маселе. Бирок эки тарабы бар. Туура. Анткени набор дагы аз болуп атат. Жогорку окуу жайлардын саны абдан көбөйүп кетти. Менин оюмда буну айтып эле келатабыз, бирок ишке ашса жакшы болот эле. Ошолорду кыскартып, сандан сапатка өтсөк абдан жакшы болот эле. Бул бир. Экинчиси, сиз жана улуттук идеология деп жакшы белгилеп кеттиңиз. Улуттук идеологияга жөн эле мугалим болуп, сабакты кирип чыгып берип коюш керек эмес. Педагог болуш керек. Бизде ошол нерсе дагы экинчи маселе катары калып калды да. Педагог болуп, демек ошол улуттук нарт насилди үйрөтүп, ошол улуттук идеологияга тарбиялоо сабак менен эле бирге. Мейли физиканы үйрөтүп атабы, мейли математиканы үйрөтүп атабы, мейли кыргыз тилин берип атабы, бирок ошол мамлекеттин жараны катары кошо тарбиялап кетиш керек эле да, мамлекеттин сүйүүгө. Мамлекетти сүйүү маселеси айтылбай калып атат. Жанагы окуу китептеринде айткым келип атат да, окуу китептери агай аябай жакшы белгилеп кетти. Баары эле жазуучу болуп кетти деп. Бул жерден практиктер эмес, ошол иш жүзүндө сабак берип аткан окутуучу же ошол жакта окумуш эмес, таптакыр эле эч тиешеси жок теоретиктер. Ошолор жазып атат да. Анан эгерде чын эле ошол кирип балдардын эмнеге кызыга турган, кандай ыкмада берсе жакшы жеткиликтүү болорун билгенде, мүмкүн натыйжа жакшы болмок.
көп маселе бар. Жана бул жерде дал акча ойноп атат да. Мисалга жогорку окуу жайдын мугалимдери кичинекей мындай китеп жазып алат да, анан кийин студенттерге таркатып сатып алгыла, анан кийин бааңарды коюп берем дегенде саясат болгон илгери, туурабы? Ошондой болгон. Мурда болгон, азыр ага тыюу салынган, азыр андай жок. Андай жок азыр. Биз окуп жүргөн кезде ошондой болду эле. Анткени биз унчукпай эле баягы окутуучулар саткан китептерди алчу элек. Бирок мен ойлойм, керектүү китептерди бар. Өзүң аркасынан чуркап издейсиң. Анын кереги жок китеп. Ооба, сиз аябай жакшы нерсени айтты да. Педагог болуш керек. Дал ар бир мамлекеттин өзүнүн саясатын жүргүзө турган бул очок, бул билим берүү, мектеп, жогорку окуу жай негизги да, билим берүү министрлиги бул биринчи орунда туруш керек эле да. Бирок бүгүн биздин педагогдор улуттук идеологияга менин мамлекетим, менин Кыргызстаным дегенге сугарылганбы? Ушу педагогдун өзүнүн дагы бул нерсе көз каранды. Сугарылган эмес. Ал өзү кандай болсо, балдар деген кичинекей да, студент болобу, балдар болобу, алар ошол мугалимге таасирленет. Мен да ушул жерге кошумчалык кетсем, мына азыр болсо биз именно педагогдорду эле талкууга жүрүзүп калып атпайбызбы? Мен оюмча мындай деп айтам да, бул ар бир эле педагог эмес, мисалы күнөөнүн баары эле мугалимдерде эмес. Бул болсо негизи мына биз деген мында общий карашыбыз керек да, бул цепочка түрүндө да, бул жумуш берүүчүлөрдөн, анан жанагы ата энелерден, анан окуучулардан дагы эметет да. Мисалы үчүн акыркы 4 жылды карасакчы, 4 жылда мындай болду да. 4 жыл жанагы IT технологиялар өгүзүп, программисттер көп болупчу. Жана жумуш берүүчүлөр өзүлөр жанагы именно программист жумуш берүүчүлөр мынтип коңгурак агып чыгышты да. Бизге жогорку окуу жайдын жана 4 жыл 5 жыл окуп туруп бүткөн балдардын кереги жок. Бизге деген программисттер беле болсо, баягы жогорку билим жанагы окуу жайларда окууну бербей жатышат деп айтып атышпайбы? Аларга бизге программисттер эле керек дейт. Анан болсо мына 4 жылдын ичинде алар результатын көрүштү да, ошондой балдарды жанагы окууну бүтүрбөй туруп эле өзүнө иштетип алышты да. Эми кайра ошо коңгурак агылып, уже алар ойлонуп калышты. Эмнени ойлонуп калышты? Бул жогорку окуу жайдан болсо орусча айтканда образованный кишилер чыгып атпайбы? Билимдүү адамдарчы. Бул билимдүү деген бул деген мисалы математика сабаган эле билим эмес, же болсо бир сварканы эмес, же болсо программаны эмес. Бул билимдүү деген бул адам менен сүйлөшө турган, тартипке көнгөн, коомду билген, мисалы үчүн Кыргызстандын өзүнүн максатын билген ошондой адам чыгат да. Анан болсо мына жумушка алып алышты дагы, анан көрүштү эмнеден коңгурак агышты. Ал балдар болсо барып иштешти, балдар болсо тартип билбейт. Эртең менен 8ден баштап мисалы үчүн 5ке чейин иштеш керек. Улууну урматташ керек да. Улуулар кирсе мисалы үчүн жакшы кийим менен кийинип турсу. Ошону билбей, азыр мисалы үчүн мына балдар жумушка келишти да, анан жумуштарын которо башташты. Мен бул жерде 6 ай иштедим, андан тияка секирип иштей башташты. Ошондо эмнеге балдар мындай болуп атышат? Ошондо мына результат болуп атат да. Бул билимдүү бала 4 жыл 5 жыл окууга ошол жерге чыдап, ошону көргөн бала дагы жумушка бара алат да. Дана аябай жакшы айттыңыз. Билимдүү бала эмне? Билимдүү бала уят сыйытты билген, улууну сыйлаган, урматтаган, жолдо жүрүүнү билген, анан кийин өзүнүн мамлекетин сыйлаган, билген, өзүнүн улуттук ар намысын, каада салтын, баркын бүтүндөй билген киши болуш керек. Бирок мен үчүн сиздерге булам кайра ушуну кыйшаңдап тийишип атам. Бизде бүгүн ушул нерсе жок болуп атпайбы? Айланайын. Сен математиканы окуй бер, физиканы окуй бер, географияны окуй бер, ал деген жөнөкөй нерсе. Бирок биз накта мамлекеттин менин Кыргызстаным деген көкүрөктө кан ойноп турган баланы биз мектептен өстүрүп чыгарышыбыз керек эле го. 30 жылдан бери чыгара албай койдук го. Мына ушул көйгөй. Эгерде ушинтип кете берсек, биздин мамлекет бир күн моңдайдан оңкосунан тайылып түшөт. Мен сизге кошулуп өтөйүн дагы, бир жакшы айтты. Бул акылдуу болуш керекпи же билимдүү болуш керекпи деген сөз бар да. Бул акыл адегенде ошол тарбиядан, мектептен, үй бүлөдөн, анан ага чейин ата эненин генинен келет. Анан кийин билим алат. Анан кийин илимге жол салат. Ошонун баарын туура пайдаланганда ошол кишини акылдуу деп айтсак болот. Бирок айтмайтып айткандай, значит, күн сайын адам болуп жашоо кыйын деген ушул экөө бирдей эле да. Акылдуу адам дайыма өзүнүн артын кылчайып, менин мектебим кайда, менин окуган ошо классташтарым кайда, туугандарым кайда, кайсы айылдан чоңойдум эле, бул Кыргызстан деген эмне дегендичи эң туура айтты азыр. Сиз туура айттыңыз да, биз мектепте окуганда географияны, математиканы, физика, астрономия, химия дегендердин баарын бир алып кетчүбүз да. Себеби мектепте ошондой талап бар болчу. Анын үстүнө ал убакта билесиңер, адегенде 10 жыл эле, анан кийин 11 жылга которду турабы? Илгери 8 бүткөндөн кийин техникумга кетчи да. Анан азыр 9 бүткөндөн кетип калды. Бул эмнеден пайда болду? Бул
кыргыздын теге ошол убактагы өкмөт башчыларынын идеясы эмес булчу. Бул деген тетиги батыштан келген идея. Либералдык, либералдык идея. Муну билбейбиз да, либералдардын кызыкканы акча. Себеби дегенде бюджетте акча жок кылды. Хотя бюджетте акча бар болчу. Конституция боюнча бизде азыр билим менен тиги медицина бекер да. Туура ошо ойдон калып калды да. Бирок алар келип анан бизге анан батыштын эмесин таңуулап биздин каныбызды, байлыгыбызды сорунун гана көздөп келген болчу. Мына ошонун азыр күн таркыры байкап атабыз да. Бөлөгүн айтпай эле коелу эми. Бирок бул мен дагы бир токтолуп өтөйүн. Биз эгерде туура айтты, азыркы күндө биз даярдайбыз. Экономисттерди, юристтерди, ар кайсы кесиптеги мугамдердин баарын тарбиялабыз да. Бирок ошолор жумушка барып иштеп атабы? Иштей албай атабы? Көпчүлүк диплом алат дагы кетип калат, чыгылып мигрант болсом болду депчи. Мигранттардын да ушундай биз аларга да биз ушундай өтүсү койдук да, айлыгың көп болсо кете бер деп чыгарлаган жакка. Туурабы? Бизде өлкөбүз өнүк боюнча анан кийин эгерде коррупцияны буумайынча айлыкты кантип көтөрөбүз? Эгерде мына мен ачык айтайын, биринчи жолу ушул коррупцияга ачык күрөшкөн, күйүп бышкан Садыр Жапаров мунун эмгегин туура кылыш керек да. Элдин бекеринен ишенич алган жок бул жигитчи. Мен толугу менен колдойм да. Эгерде биз учурунда ушуну түшүнүп билип бууп койгондо, анда ушундай акыбалга келбейт элек да. Мектепте туура айтты. Биз азыркы күндө гранттарга кызыгып калганбыз да. Мен ушу учурунда 91-жыл, 92-жылы ошо билим берүү министрлигинде госинспекция деген ошол начальник башкармасы болчумун да. Мен кыдырып ал убакта детсадтан баштап вузга чейин биз жанагы аудит кылчубуз. Ошондо кайсенге барсаң дагы баардык ордунда мындай көп неме жок да, башы эле айтканчы. Билимдин тартиби, ошонун тиги кантип аныктайт, кайсы китепти окуйбуз депчи. Мен айтып атам да, биз китепти окуйбуз деп, китеп менен алек болсо, азыр болсо, ар ким мен жасам бир фейкти, тиякта бир өзөт бир фейкти, анан кийин студенттер карап чыгат да. Мисалы үчүн экзамен бергенде алар азыр онлайн режиминде интернетке киришет дагы бияна коюп коюп жооп бере беришет. Ал туура жооп бердиби? Туура эмес жооп бердиби? Анын азыркы күндө чындык деңгээли жетпейт. Баарыныкы эмес. Арасында тең балдар бар, ачык айтайын да. Биз пока туттура айтты. Илгери Союздун убагында жогорку окуу жайына мугалим болуш үчүн педагогиканы окуп чыкчыбыз. 2 жыл. Ошондон барчыбыз мугалим болчу. Ал убакта жөн эле кишилердин баары тең мугалим кылып жиберчү эмес да. Атайын эң туура айтты карындашым. Ошол жанагы жериңди, элиңди тааны, ошону сүй, ардакта мекенди сүй деген ошондо билип калчысыз туурабы? Жогорку жайга мугалим болуу деген өзүнчө бир ал убакта министрден да чоң эме кызмат бар болчу да. Азыр болсо мынакей ошол гранттар менен алып отуруп тигилер биз талкалады. Грантты берип отуруп мынакей ошол ортону киргизди, мектепте мугалимдердин айлыгын такыр чөгөрдү, жоготуп атат да. Эгерде мектепте билим жок болсо, илим каяктан пайда болот? Мен эмне үчүн арданып айтып атам? Мен кече Түркияны көрдүм, Россияны көрүп атам, Японияны көрүп атам. Мисалга кече Түркияны көрүп мен ардандым да. Түрктөр ал өзүнүн эле мамлекетин эмес, азыр бүтүн дүйнөнүн баардыгына түрктөштүрүү үчүн саясатын жүргүзүп атат, туурабы? Эмне деген мамлекет, эмне деген күч, эмне деген саясат. Алана биз мейли башка өлкөгө койбой эле коелу. Биз өзүбүздүн могу кичинекей мамлекетибиз мынандай алып туруп, казыкты кагып бекем, мен кыргызмын деген жан дүйнөбүзгө кандайланткан саясатты орнотуп койсок болот беле? 30 жылдан бери эмне кылып жүрдүк деп ошону мен ошого арданып атам да. Сиздин оюңуз? Мындай да, азыр мен жогоруда айтылган ойлордун кээ бирлерине кошулсам, кээ бирлерине таптакыр кошулбайм. Себеп дегенде бааламдашууга баратабыз. Биз каалайбызбы, жандай чет өлкөлүк технологиялар, ошордун жабдуулары, алардын акчалары, ошордун алып келаткан программалар өнүгө албайбыз. Биз бул нерсени алуу менен бирге анан өзүбүздөгү улуттук баалуулукту, улуттук нарк насилди жоготуп коятабыз. Эгерде бир талаада аябагандай катуу бороон болсо, тамыры терең көмүлбөгөн бактарактын баары кошо кетет, Ошол сыяктуу биздин өзүбүздүн тамырыбыз каяктан келатканын биз азыр билбей калдык. Себептен кыргыздын тарыхы каякта, кыргыздын тарыхы деген тереңде. Кыргыз айтып жүрөсө азыр бизге жөн эле символ болуп калган, айтып эле биз улуу элдин урпагыбыз, биз манастын тукумубуз, ой, атам мындай болгон, апам мындай болгон дегенде эле айтып, бирокчу ошол атасы апасы алып келген жолду ошо биз таанып атабызбы? Тааныган жокпуз да. 30 жылдын ичинде бизди ар кайсы жактардан келип аткан саясат кошулуп отуруп кыргыздын коомун дөдөйлөштүрүүгө алып келет.
атат. Дөдөйлөшүү деген бул эмне? Дөдөйлөшүү деген бул сен курсаңды тойгуз уктаганга гана башыңды байлап койду. Мисалы илимий эмгек жазганга караганда мугалим тескерисинче Дордой базарына бар 2 контейнер иштеткен пайдалуураак. Ал себеби баласын багыш керек. Себеп дегенде баягы биздин мамлекеттин багытынын туура эместиги келип отуруп эле жана илим, билим, маданият мындайча айтканда интеллигенциянын өкүлдөрүн эптеп бала чакасын багып күнүмдүк тамагын таап жөөг алып келип койду. Анан бул жерден кантип чыгышыбыз керек? Бул жерден биз өзүбүздү издешибиз керек. Кантип издейбиз? Келип эле тарыхый китептерди алып келип чыгарып алып эле ошонун баарын басып чыгарып алып, бири-бирине таратып оку дегенде эмес кеп. Муну деген биз ылдыйтан башташ керек. Агай айткандай, ошол эле биздин тарбиянын башаты үй бүлөдөн өлүп калган жок, бала бакчага чейин үй бүлөдөн эле өлүп калган. Атасы китеп окубаган, же болбосо бир жок дегенде коомдо болуп аткан жаңылыктарды укпаган, анализ жүргүзө албаган эчким сыртындагы ишке. Канекей атасы керек болсо ал кыргыз мамлекетинде жашап атканды билбейт, ал тетиги башка мамлекеттин идеологиясын сугарылып алып, балдарын ошого тарбиялап жүрөт. Ал улуттук аң сезим биякта калып калган. Калып калды. Ошон үчүн аң сезими жогорулаган үй бүлөдө төрөлгөн балдарга мындай карасаң боорун гана ачыйт да, балдарда эмне күнөө эле? Балдарда эч кандай күнөө жок болчу, балдар жаралып калды. Анан макул ата-энелер ошондой болуп калыптыр. Эмне кылыш керек деген суроо туруп атат. Ата-энени күнөөлөп, мектепте бала бакчаны күнөөлөп отуруп эч нерсе чечилбейт. Ошондон мен жанагы өзүм да көп эмелерден жазып жүрөм. Ушул нерсени көтөрүп келатам. Азыр деген биз жок дегенде ата-энеден болбосо дагы бала бакчадан баштап үйрөтүшүбүз керек. Эл жерди сүйүү, мекенинин мындай келечегине ишене турган адам болуу. Мындай караганда биздин коомдо балдар жөн эле коюп, чоңдордун арасында мотивация жок, ишеним жок. Эртең күнгө болгон ишеним өлүп калган да бизде. Эртең күнгө ишеним болуш үчүн биз деген адамдарды, мисалы өткөндө бир жылдар айтып жүрдү, көчмөндөр оюну башталып, кандай кыргыздардын духу кандай көтөрүлдү эле, дүркүрөп барышып, дүйнөгө өтмөй эле биз момундай элбиз депчи. Ошол сыяктуу мамлекеттик деңгээлдеги мамлекеттин жарандарынын жүрөгүнө ишеним алып келе турган нерселер болуш керек эле. Тилекке каршы андай болбойт. Биздики азыр деген бири-биринен эстафетаны биринин колунан экинчиси алып эле колунан келгенсе де келбесе дагы бир нерсенин аркасынан чуркоо болуп атат. Анан кийин кантип өнүгөбүз? Бул жерде деген чар саясатты деген бир колго атайын бир министрликтин башына топтоп туруп жоопкерчиликтүү адамдарды алып келишибиз керек. Жоопкерчиликтүү адамдар бар, сонун экономисттер бар, сонун юристтер бар, илимпоздор бар. Анан жана да бир айтып кеттик го, илим, билимдүү адамдар туруп эмнеге биз дөдөй болуп калды, балдар деп атабыз, Бирок ошо илимдүү билимдүү адамдардын илими бара турган жерлер жок кайсы болуп калды. Мен сиздин оюңуздан бир нерсеге эсиме келип атат да. Бүгүн ата-энелерге аябай ата-энелер силер балдарыңарды тарбиялап бирин силерден башталсын деген бул дагы мындай алишем ой болуп калып атат да. Анткени ата-энең өзү ошондой болбой атат азыр, туурабы? Ал улуттук кыргызды кан ойнобойт анынчы. Бала бакчаң дагы, анткени мектеп дагы, университет дагы, анткени аларда дагы бир дагы улуттук билим саясаты жок. 30 жылдан бери жоготуп алып деп атпайлыбы? Маселен Түркияда болуш үчүн, Россияда, Японияда болуш үчүн, же Америкада болуш үчүн эмне кылыш керек? Же болбосо мына коңшу Өзбекстанда болуш үчүн мамлекет өзүнчө улуттук саясатты бир колго алып, ошону катуу жүргүзүш керек экен. Айланайын. Мен президент болом же депутат болом деп бир айда партияң менен чыгып алып туруп укмуштуу агитация кылып атасың го. Өзүң үчүн, туурабы? Ошону мамлекет үчүн ушундай укмуштуу агитация кылып, биз бүтүндөй адам кыргыз жаранын, кыргыз мамлекеттин жаранын бардыгын биз улуттук бир казыкка бириктирүүгө аракет кылганыбызда, анан кийин биз мамлекет бекем болот деп ойлойт элем да. Бүгүн бизде фундаментибиз бар, бирок фундаментибиз бош. Бир тепсең жыгылат турганда, анткени айланайын, мамлекет болуш үчүн сенин жарандарың менин мамлекетим үчүн бекем турушум керек деген сезим көкүрөктө ойнош керек эле го. Бизде андай болбой атпайбы? Мен айтып атам, бүтүндөй биз балдарыбыздын бардыгын башка өлкөнүн саясатына, башка өлкөнүн идеологиясына алдырып ийбедикпи? Салып берип койдук. Аны кайдан билим деп атабыз биз? Анда кошуп кетейинчи, кечирип койгон. Бир мүнөт эсимде келип калды. Бул карындашымдын сөзүнөн кийинчи бизде Кыргызстанда ошо илим билимди мындай тастыктаган министрлик бар. Ошол жерде эки чоң башкармалык болуш керек да. Мектеп, анан кийин жогорку окуу жайларды. Үчүнчүсү ВАК деп чыгып атат, мейли анда кошуп алсын. Ал наукасы да.
бизде азыркы күндө значит ошол мектеп менен вуздун ортосундагы мамиле жоголгон. Ажырым жоголгонда. Мисалы үчүн биз ошо прием кылганда значит келсе экен деп значит чогултабыз да эмени студенттердичи. Илгери болсо студенттер өзү жайнап келип ошондон 10 киши келсе бир өтчү. Бир орунга 10 киши болсо 20 киши болсо бир өтчү да, тандап алчу да. Эми азыр кандай кылыш керек? Жанагы академия образования деген бар. Ошол жерде жанагы менин айткан сөзүмөчү Кыргызстан боюнча жанагынтип ар ким өзүнүн гранттарды келип алып, анан грантты бөлүштүрүп мурунку министрлерчи мына сиз бияка деп акчаны бөлүштүрүп анан кийин ар ким өзүнүн оюндагысын жасай берсе анда билим жоголот да, туурабы? Илим да жоголот керек болсо. Эми илимдин эмеси бөлө керек кичине. Билимди бирдей стандартта, Кыргыздын стандартындачы. Бирок эске алып, эл аралык стандартты эске алып туруп, Кыргыздын стандартын түшкөрүп, туура идеология жок болуп атат да. Ошо академия образования ошол жерде өзүнчө бир совет уюштуруп, анан мисалы үчүн министрликтин коллегиясында бүт эле ректорлор, эмне үчүн мугалимдер жок? Мугалимдерди кошуш керек ошол жака. Мына азыр мен билем Болот Күпешев жакшы келди. Бул жигит ошол мектептин директору болуп, аким болуп иштеген жигит да. Ошол эми мындай ошондой бир түзүмдү бекемдетиш керек да. Жоголгон нерсени таптырып кайта ошо элестетип коюш керек да. Себеби дегенде биз мектеп менен вуз, анан вуздан кийин өндүрүштүн бизге барып болуп калды да. Кээде калып эле мынакей биздин балдар окуп атат, иштеп атат деп коебуз да. На самом деле көпчүлүк кетип калып атат. Агай, жана сиз кумтөр жөнүндө айтып коюңуз бир мүнөткө. Кумтөр 30 жылдын ичинде канча 24-25 жылдын ичинде 11,5 миллиард долларыбызды алып кетип калыптыр. Алтыныбызды, акчабыздычы. Бизде мына 30 жылдын ичинде 30 миллиардтан ашык акчаны мына билим берүү сабатсыздыгы жок кылып салды. Керек болсо билим берүү министрлигин, ошол кездеги премьер, ошол кездеги президенттердин бардыгын камаш керек. Анткени бүгүн биздин билимде дал ушундай эң начар нерсеге алып келип койгон үчүн. Туура, эң туура. Сиздин оюңуз? Мен дагы эле айтып кетейинчи, мындай эле да. Азыр биз дагы эле отуруп турчу мындай кылып атабыз да. Баягы проблеманы чет жактан издеп атабыз да. Тиги биздин жана идеологиябыз туура эмес, анан биздин мамлекеттик национальный саясатыбыз туура эмес депчи. Анан мындай да, эми мына 90-чы жылдарда болсо мына эң тумуч президентибиз Аскар Акаев жанагы Манастын жети осуяты кылып туруп, анан ошо биздин идеологиябыз деп ошо менен деле жашап көрдүк. Анан азыр дагы бир тиги идеологиялардан национальный үчүн алмашылып атат да. Эми мындай да, ошо жактычы эми ар бир адам өзүбүздөн эле баштайлы. Мисалы үчүн жалпы адамга эми ошону эле күтүп отурсак эле ошо чыкканда эле бир жыргап кетмек белек. Анан мен айтарым мындай да, мына ушул сөздөр болуп аткандачы биздин жанагы юридикалык илимдердин доктору, профессор, азыр саясатчы Канатбек Керезбековичтин мына сөзүн айтсак болот. Ал бизге дайым мынтип айтчу эле да, патриот болуш депчи. Балдар, патриот болуш деген. Бул обязательно жанагы чек-арага барып олтуруп постелатты алып эле атыш эмес. Патриот болуш, мына өлкөнүн патриоту, мамлекеттин патриоту. Мына сен кичинекей жумушуңду мына сага берилген так аткарып, убагында аткарып, ошону жасасаң патриот деп айтканда, эми мен дагы ошончо айтам. Ошолорду деле караш керек. Мисалы үчүн мына ага сиз айтып кеттиңиз, кечиресиз, мына сиз ОРТ жөнүндө айттыңыз, илим жактарында айтып кеттиңиз. Мына ОРТны айталы, мына баарыбыз эле мугалимбиз да. Эми карасаңыздар, ОРТдан бизге мамлекет уже изилденип туруп, жанакы 100, мына былтыркыны айталы, 105 балдан ылдыйкыларды окуу жайга, жогорку окуу жайга кабыл албасын деп негизи баягы ОРТ ошону чечип берет да. Эми мындай каралы. Эгер ОРТ жок болсочу, 105 балга жетпеген балдарчы жогорку окуу жайга келип тапшырып алсын да эле. Биз билебиз, жогорку окуу жайга негизи 105тен ылдыйлар тапшыра алышпайт да. Бирок алар деген келип жанакы спуздарга тапшырып атпайбы, мына колледжге эле алар болсо 11-чи класс. Эми карасаңыздар, мына биз ошо балдар мененчи мына лицейге жана колледжге келип тапшырып атпайбы? 105 балга жетпеген баланын деңгээли. Бул абдан эле оор. Абдан аларга 5-чи класстан баштап сабак кайра бериш керек. Ошондой да, эми баягы мамлекеттик кээ бир саясаттар баягы жакшы эле изилденген бир жакшы натыйжаларын берген. Эгер 105ка мына кесип берип атат, эми биз ошо 105 кичине билимдүү балдарды биз дальше билимин жогорулуп кетели. Аны ага илим жөнүндө айтып калдыңыз да. Мына илим жактан да баягы бардык эле проблемаларды кылып атабыз. Андай кылбай элечи мына. Аны издебей эле койгула. Ар бир өзүбүздү карайлы. Мисалы Дордойго жана контейнерге илимчилер барып туруп ошак иштеп кетсе, макул иштей берсин. Ага ошо жагат. Бирок бул аркасынан болуп атпайбы? Эми аркасынан дегенде жагат деген сөз мында, Нурлан, сен туура түшүнчү.
бул мугалимдердин көпчүлүгү инженер, врачтын бар дегенден үчүн рынок өткөндө жумуш жок кылып баардан кетип калды туурабы. Үй бүлөсүн багыш керек, өзүн багыш керек туурабы. Айласынан, аргасынан жакпайт. Жакпайт ал. Кантип эле мугалим врач болтугунан дордой калсын туурабы. Анын алдында мындай бөлөк мындай выбор жок да. Ошон үчүн кой депчи мен бүгүнкү күндө дагы балдарымды багайын, өзүмдү багайын деп аргасыздан бар да. Кача жаккан үчүн эмес. Жаккан адам ал өзүнүн кесибин тандап алат. Бул эки бөлөк түшүнүк. Анан мына ОРТ деп атпайсыңарбы? Бушу ОРТң деле кыйратып билим бербейт окшойт да. Мисалга ОРТда отуруп алып эле баягы момунда чыгып коет экенсиң болду, а? Мен айтчу, ОРТнын жакшы жагы барбы, жаман жагы барбы? ОРТда бул кичине спорный да экен, меники башкача. ОРТны эмне үчүн киргизген? Туура айтып атат Нурлан. Жанагындай значит жүрүп отуруп бизге лимит коюп койду да. То есть мектептен аргандай, мисалы үчүн дүйнөгө атагы чыккан окумуштуулар деле мектепте эптеп эле өткөндөр бар. Туурабы? Ооба. Анан буларды отсек кылыш керек. Кантип мындай норматив коюш керек да. 105тен албай калдыңбы сен тапшырганга акың жок. Колледжге лицейге бар депчи. Мынакей быйыл биз азыр 40 000 бала өттү атабы, ортунучу. 45 000 бала. Жыл сайын азайып баратат. Бул эмне деген сөз? Биз жыл сайын өзүбүз макулдугубузду берип, мигранттардын санын көбөйтүп атабыз. Алардын баары тең көчөдө калат. Же бандит болот, же ууру болот, туурабы? Арасынан чыгып кетет, кой мен оокат кылайын деп тарбиясы балдар да бар да, туурабы? Бул бир жай, экинчи жаман жагы мынакей Россиянын вуздарында ошол улам жыл сайын муну түшүнүп, эмгүү башынан баштаган. Эч качан биз ортого каршыбыз. Таптакыр жолобосун депчи. Ал эмгүү деген эми дүйнөдөгү 10 мыкты жогорку жайына кирет да. Анан биз болсо эми 105ке чыкпаган балдардын баарын тең Россияга бюджетке, стипендияга жиберип атабыз. Алар жанталашып атат, келгиле депчи. Ачып койду эшигинчи. Алардын арасынан мисалы үчүн 10 бала барса, кантип экөө күчтүү болбосун, туурабы? Таланттар кийин ачылат керек. Баягы 10ду бүтүп эле мен 11ду бүтүп эле даярмын деген сөз жок таптакырчы. Сөзсүз талант мисалы үчүн кээ бирөөнүкү 20га 30га чыккан ачылат. Бул тарыхта көп айтып көп сөз да. ОРТда негизи деген ОРТнын жаман да жакшы жагы бар, жаман жакшы да жагы бар. Мен жаман жагын көбүрөөк байкап жүрөм. Бул деген адамдын оюнун ошол жерде топтолушуна, өзүнүн ким экендигин таануусуна ОРТ бөгөт коет. Кантип? Себеп дегенде ал жерде мисалы А, Б, В деп туруп варианттар турат. Анын баягы кичине логикалык мышлениеси күчтүүрөөк бала кээрлер ойноп деле А, Бны белгилеп коюп өтүп кетип атат. А ошонун эле жанында ошол 4 варианттан да башка вариантты таап алып, өзүнүкү туура деп отурган бала эртең деген барып ПТУга кирип калат. Бул ызаланта турган нерсе. Биз мисалы окуп жүргөндө экзаменге кирерде 3 суроо келчи, эч нерсе билчү эмеспиз ал суроо жөнүндө. Отуруп алып, анан кийин башыңдын баардыгын иштетип, оккан билим баарын сүйрөп келсиң ошондо. Азыр эмне сени эптеп, багы бирдемке мүнөттүн ичинде тоголоктоп чыгышың керек. Сен билесиң, билбейсиңби? Ошон үчүн бизде деген жанда чала сабат, бышпаган кадрлар дал ушул ОРТнын өзүнөн чыгып атат. Жанагындай эле кадимки эле мамлекеттик экзамен кирип коюш керек. 3 суроодонбу, 4 суроодонбу ал жерден балада таяна турган эч нерсеси жок. Ошол жерден эле балдар деген туруп эле массовый жактан кулайт. Анан бул жерден тандоо келип атат да балдарга. ОРТ буга чейин болду, туурабы? ОРТ болуп келди. Эми Алтын булак деген чыгып атпайбы дагы? Байкап атасыңарбы? ОРТдан өткөн жанагы жалаң 5 алгандар ошо Алтын булакка барып, даже подтвердить. Кайта бул эмнеси булчу? Мынакей мен бу Бөкөнбаевден 19 бала бүтүптүр. Ошонун экөө подтвердили. Алтын медалдычы. Калганын баары тең жок. Бул эмне деген эме? Эми ошол ОРТ чек койду, эми кайта Алтын булакта чек коёбу? Туурабы? Значит, мектептин анда мектептин эмне кереги бар? Мына 2200 мектеп бар, анын эмне кереги бар, туурабы? Эгер биз либералдык саясат баштап барсак, анда кереги жок болот экен да. Мен дагы айтып кетейин, агайдыкына да ошол. Мындай болуп атат да. Биз жаңы элечи, мына азыр кеч мындай сүйлөшүп баштаганда айтып атып депчи. Мына жанакы финансылык жак, мына сиз айттыңыз, финансылык жактан неме үчүн анан биз мугалимдерге айла жок баягы кабыл алып атабыз, жанагы студенттерди кабыл алып атабыз. Анан биз ошо жана контрактты биринчи орунга койгондуктан анан биз деген аларга макулдук берип оценка койгонго мажбур болуп атабыз деп. Эми мындай эле ачык айтканда ошондой болуп атат да, бирок ага барбайлы. Анан мындай, сиз азыр айтып атасыз.
мектептен канча билим алып келген, анан эле бир күндө эле жанакы ойртун жана 4 симфониялык үчүн эле тагдырын чечип коюп атат депчи. Эми проблема мындай болот атпайбы? Ошо мына 2240 мектеп бар да. Эми ошонун баардык мектепти барып туруп мугалим жөн эле коюп койгонбу? Бул кошунасына коюп койгонбу, таанышына коюп койгонбу? Же болбосо бул биздин айылда аябай жашоо кыйын деп туруп эле коюп койгонбу? Ошого да чек коюу максатындачы эми баягы мына бир единый центр сертификация дегенде билиминчи. Ошо ойрту киргизилип атат да. Ошо эми макул 1000ден бир бала жанакынтип жана сиз айткандай баягы 4 жооптун 5-син таап алгандыр. Алар апелляцияга кирсе дагы өзүлөрүн алып атышат. Мен ошондуктан баягы ойртунун баягы плюстун жактарына макул болуп кетем да. Анан да негизи эле баягы жакшы жактарын эле баарыбыз өзүбүз элечи оптимальный баягы Кыргызстанда жаман болуп атат деп эле баягы оптимальный жакты эле карайлы. Оптимист болуп элечи, жакшылар карачы. Биз мисалы үчүн мына сиз оптимист болсоңуз мына керек болсочу азымдай агай сиз бир жумуш мына бир жерге огородуңузду айдатайын деп турупчу мына молодая гвардия барып көрсөңүзчү. Ошого дагы мисалы үчүн уже киши табылбай атпайбы? Эми жумуш акырындан баягы издесе жалкоолону эле үйүндө эле потолокто түгүрүп эле баягы мамлекеттин тиги саясатында жана национальный биздин идеологиябыз жок болуп атат деп отуруп алгандар эле болбосочу. Бирок иштесе табылат да эми. Аракетти кылалы. Сиз өзүңүз деген ошо ОРТда түзүлгөн суроолорду карап көрдүңүзбү? Мен азыр 5 балам бар да. 5-өөнө тең ОРТга кошо даярданып көрдүм. Ошолордун энеси менин да башым жетпеген суроолор бар да. Суроонун околодо, мындайча айтканда же өйдө эмес, ылдый эмес. Анан ошол суроолордун көпчүлүк проценти жарымдан көбү математикадан келет, Ошол эле теңдемелерди, ошол эле тиги маселелердин баарын чечип отуруш үчүн мисалы баланын өзүнүн эле физикалык мүмкүнчүлүгү чектелип атат да. Сен качан баягы эсептин баарын жазып бүткөнчө сен тягың бүтүп калды. Сен эптеп тоголоктоп чыгышың керек, же болбосо сен эртең тебилип каласың. Анан мен случайно базип алып кетет балды. Мен өтө оптимистмин. Мен көп жакшы нерселерге ишенем. Мен негизинен дүйнөдөгү болуп жаткан жакшы нерсенин баардыгын биз өзүбүзгө сиңирип алып, бирок өзүбүздүн багытыбызды жоготполук деген гана ойду айтып атам да. Себеп дегендечи, биздин өзүбүздүн багытыбыз биздин кимдигибизди аныктайт. Биз Америкага барабызбы, Японияга барабызбы, кандай илимпоз болбойлу, бирок деген биз ошо илимпоз болгонубуз менен биздин каныбыз, жаныбыз кыргыздыкы. Эртең ошол кыргызга бирдеке алып келе албасаң, анда сен илимпоз болбой эле кой. Гарвардтын 3-4 дипломун кайсы жактан алсаң да, анда сен бизде азыр толтура да. Келип алып, Кыргызстандан эле өскөн тегетакта жүрүп бизди карап фу деп атат, демек ал баланын ичинде жүрөк эч нерсе жок. Анан Керим жана сен жакшы жерден патриот деген өзүң айтканчы жакшы нерсени козгоп кеттиң. Мамлекеттин башында, элдин башын эч нерсеге карабай туруп бириктире турган бир күчтүү күч болуш керек. Сенин тигил жакка бул жагы баягы бүт баарын эле көңүлүн карап отурбай, мынакей сен кыргызсыңбы, момдой болосуң деп туруп, ошондой бизге деген патриот адам Кыргызстанды өнүктүрдү. Мүмкүн адам деп эле койчу. Мүмкүн 5-6 адамдардын тобу, ошол нерсе келип алып Кыргызстандын үстүндө иштегенде мына Турция кандай эле, сен айтып аткан. Ошо Турцияны Эрдоган келип эле бүт күрттөр менен тытышып, канча митинг болду, канча адам өлдү. Бирок деген туруп эле өзүнүн турктөрдүн басып келе аткан жолун алып келип туруп, ошол рамкага алып келип тегеренип топтоп койду. Ким жаман болду? Каалагандар чыгып кетти. Каалагандар өнүгүп атат. Улуттук лидер экенин көрсөттү. Бизде мындай да, силер каалагаңар келбейт, өскүңөр келбейт, өнүккүңөр келбейт, өнүккүбүз келет. Бирок өнүгүп жерде туруп өнүккөнгө үйрөнүшүбүз керек. Биз абага учуп эмес. Биз муну кечирип кой, мен айтып коеюн, бир мүнөт кылачы. Бул карындашымды колдоп кечирип койгула. Учурун айтып койгонсак эмес болот да. Баалуулук дегенди биз мындай айтабыз да, чоң кенен депчи. Бирок баалуулук кичинекейден чогулат. Туурабы? Ошол тарбия, таалим, ыйман, жанагындай кичипейилдик, анан билим алыш керек, илим болуш керек, туурабы? Анан өзүңдүн ким экенин билишиң керек, анан сен кайсы жерде экенин билишиң керек, туурабы? Сен сөзсүз түрдө каалайсыңбы, каалабайсыңбы, жаратылыш менен гармонизация болушуң керек, туурабы? Аккан суу менен, таштар менен, жайлоодо чөптөр менен, туурабы? Анан только ошондо гана билесиң өзүң ким экенинчи. Мына мен көп эле жерде жүрүп, ошо Западтын, ошо Гарвардты бүткөндөр менен кээде чогулуп өтүп калабыз да, алардын билими ограниченный. Аябай, ачык айтайын менчи. Ограниченный да, жөн кыйын сүйлөйт, бирок элементарный суроону берсең, географияны билбейт. Америкада 50 штат бар экенин билбегендер бар, ошо чиновниктердин ичиндечи. Даже сенатор да бар. Бизде деле бар кандай? Анда бизде деле бар эми, ал кийин ошо жактын эмесин таасир тийбеди, туура. Ошон үчүн бизге жанагындай билим бергенде эң туура айтты да, билимдин булагы бул китеп.
китепти жазган бир киши болуш керек туура. Бир киши деген бир мамлекеттин башында турган бир ученый туура, же болбосо коллектив болуш керек да. Мына математиканы бир киши жазсын да. Ошонун негизинде окуйбуз. Математикада мисалы үчүн ал бир барак жазып койсо эле кандидат наук болгондорду көргөн. Бул туура, бул жаңы ачылыш да. Ошону да кош керек. Экономикада бул аябай чоң нерсе. Ошон үчүн мен айтарым ушул да, биз кандай болбойлу, каякта жүрбөйлүк, мен кошулам силерге, силердин оюңарга. Кыргыз бойдон калыш керек. Кыргызга. Бир талашып сүйлөшүңүз керек эле да. Ооба, жок, мен өзүм мындай да, жантан бир сиздердин пикирлерди угуп отуруп, ушундай бир жакшы жыйынтыкка келип атам. Ар бириңер сонун пикирлерди айтып атасыңар. Бул жерде жана улуттук идеология деп да козгоп кеттиңиз. Сандан сапатка өтүү деп айтып атабыз. Сиз болсо ар бир өзүнүн баягы душасын коюп иштеш керек деп бир сонун сөздөр айтылып атат. Анан мен ушул жерде мындай жыйынтык чыгарып атам да, кептин төркүнү айткандан эмес жеткирүүдөн бузулат. Биз ушул жерде бул билим берүү маселесин чечип кете албайбыз азыр. Бирок ошо көйгөйлүү маселени айтуу менен катар дух, адамдын духу керек, эң биринчи. Баягы кыргыздын духу. Мен кыргызмын, кыргыз мамлекетим деп ошо мамлекетти сүйгөн дух жетишпей атат. Анан оома болуп кетти биздин элибиз, байкап атасыздарбы? Бул айтса аяка болуп кетет, бул айтса, демек өзүнүн баягы айта турган сөзү көз карандысыздыгы болуш керек. Көз каранды болуш дейт, Манас эпосунан бери келе атпайбы? Манас эмне үчүн күрөшкөн? Элдин көз карандысыздыгы үчүн, башкалардын астында ушу көз карандысын жоготпосу үчүн ушу күрөш жүргүзгөн да. Анын сыңары ар бир адамда дух керек, амбиция керек, туура. Анан азыркы учурда албетте айырма болот. Кайсы кылымда жашап атабыз? Мурдагы кылым менен азыркы кылым. Мурда ооба, Советтер Союзунун учурунда билим берүү системасынын эң жакшы жагы ар тараптуу болгондугу. Туура айтасыз, химиядан да суроо берсе жооп берип, математикадан дагы баарын тең алып кеткен. Анан азыркы адистикке гана багыттап окутуу. Мен өзүм техникалык окуу жайдан келген үчүн ошол адистер менен иштешем, архитекторлор менен, курулуш тармагы менен өзүм ошол кыргыз тили адабиятынан сабак берем да. Анан ошол эле транспорт тармагы, компьютер технология тармагы. Анан ошол салыштырам да, өзүмдүн тажрыйбам менен салыштырганда азыркы жаштардын баягы илим техниканын заманы болгон үчүн ушунча күчтүү, башкача ойлонгон жаштар да келип атат да. Ал жагы абдан жакшы жактары да көп, артыкчылыктары. Анан бирок ошол жакшы жак менен жакшы адис даярдалган менен жана ар тараптуу тарбияны бүт баарын баалуулукту айткан сиңирип кетсе, андан да жакшы болмок. Анткени өзүнүн мамлекет бир эле кичинекей бир багыт берип койсо болмок. Мамлекет үчүн эмне кыла аласың, мамлекет үчүн кадрлар даярдап атабыз деп. Аларда ушул мамлекет менен эмне кылам, кийин бүткөндөн кийин кандай өзүм салымын кошом деп кичинекейинен баштап ойгонсо. Мен ойлоп атканым, мамлекетте тиги мектепте окуп жүргөндө 10 жылдын ичиндеги 10 жылда эле ошо мамлекетке эмне кыласың деген саясатты көкүрөгүнө кадап коюш керек эле. Андан кийин бала Америкага барабы, Японияга барабы, менин мамлекетим бир нерсе алып келем дегенге ой жүгүртүү болмок да. Анын методикага кичине токтолгум келет да. Балдарга келип алып отурузап, сен мамлекетиң сүй мындай деп кереги жок. Ал жана китептерден эле, мисалы, мен аябай таң калам. Россиянын вуздары, балдардын китептерин көрсөңүздөр, алар монтип отургузуп алып теория айтпайт. Сүрөттөр, жалаң Россиянын токойлору, Россиянын суулары, Россиянын айылдары, а биздин китептерди караңыздар. Биздики деле ошо Россиянын суусун ошону окуп атат да. А өзүбүздүн Кыргызстан аны айтыштын кажети жок. Бала акырындан эле адаптация болот да. Бизде мондай жана региондорду баарын тең изучать этет турабы, баарын тең жакшы билип, бул сонун турбайбы, бизде сонун жерлер бар турбайбы деп сүйүү пайда болот. Аны теория кереги жок. Акырындан ошо окуу китептер, окуу куралдарын жакшы жасап, сапаттуу, көңүл буруп койсо жакшы болмок да. Мен өзүм баягы ар тараптуу иштеп, мектептен баштагам. Мектепте да иштеген, бүт жерлерде иштеп, анан өзүм башка жогорку окуу жайлар менен да тыгыз байланышып турам. Анан байкаган нерселеримде ушул нерсе да. Сандан сапатка өтсөк дегеним ушул. Анан дух болсо, баягы мен өзү ар бир адис ар тараптуу алып кетсе, тарбияны ошол улуттук көрөнгөсүн дагы, мамлекетин да сүйүү, ошонун баары шакеш келсе эле сонун болмок. Мен ошо сен айткандай, кечип кой. Сен айткандай ошо бизде деген азыр жана илим билимдин адамдары көп болгону менен бизде деген теоретиктер көп болуп атат да, практиктери караңыз. Сен айткандай эле ошол эле балага жеткирүүнүн ыкмасы жок болуп атат. Себептен эле келет дагы лектор келип туруп, баягы жазылып келген лекциясын окуйт да кетти. Ал балага жеттиби, түшүнбөйдү жок. Ошон үчүн акча табуу маселеси болуп калып атат кээ бир адамдар үчүн. Жана жогорку окуу жайларына теоретик мугалимдер көбүнчө алат да. Сен жумушка келсең эле, сен кандидат эмес экенсиң, эме экенсиң эле төбөлөп басып жатып калат да. Ошол эле учурда ошол эле кандидат, докторлорду карасаң, ошо биз берип аткан эмеден дагы, андан да ылдый деңгээлдеген байкап атабыз да. Ошон үчүн жанагындай кеуда андай эмес. Биздин кеуда бир ошол азыркы күндө 40тан ашык илимден доктор бар, профессорчу. Сөзсүз түрдө жок деген, мисалы үчүн мен
практикада 25 жыл иштеп келдим, 25 жыл вуздамын да. Ошон үчүн мага мындай жакында туура айтты, значит, бизде жана студенттер менен мындай обратный связь жок да. Азыр тем более онлайн менен болгондо кызык болуп калды таптакырчы. Мурун көзүнөн карап түшүнсүз туура. Эң туура айтты, психология педагог окуш керек. Иначе анда сабак берүү андан эффект болбой калат да. Лекция окуп аткан студенттерди карап турам менчи, кимиси кандай кабыл алып атат депчи. Анан ошону билесиң, бул туура кабыл алды депчи. Себеби дегенде аудиторияга киргенде сен тескери карап окуйсуң, туура, студенттердин көзүн карашың керек да. Көзүн карап, анан отуруп албай, туруп басып кыдырып окуш керек. Ошондо сен байкайсың. Аудиторияда мисалы үчүн 20 бала болсо, ошонун 10-у туура түшүндү, онун өзүң табышың керек, же ала суроо бериш керек. Агай, менде суроо бар депчи, ошондо гана мындай билимдин эмеси баягы эффектиси көбөйөт да. Мен түшүнбөгөн суроону мен агайдан угуп алдым депчи. Ал ошону так унутпайт да. Ошон үчүн мынакей айтып атпаймын, мен дагы бир жолу бизде эң туура айтты Керим. Бизде мындай өлкө мамлекет дегенди биз кээде кошуп ийбиз да. Мен өткөндө айткам, ошон үчүн бул эки бөлөк категория. Өлкө деген бөлөк, мамлекет деген бөлөк. Өлкө деген биздин чек ара, биздин аккан суу, мөңгүбүз, жердин астындагы байлык, жердин үстүндөгү байлык, керек болсо асмандагы биздин бул өлкө деп коет. Мына жаап коюп атпай, самолетти учурбай депчи, мынакей азыр ошондой договорго алыпчы. Мамлекет деген ошол байлыкты, элди, сууну, мөңгүнү, алтынды кантип элге багыттап, элдин турмушун жогорулатуу деген киши мойнуна алат. Бул президент, министр, толтура губернатор, айыл өкмөтү, акимдер шулар алат да, булар кызмат кылат. Муну мамлекет деп коет да. Биз шуну кээде түшүнбөй калабыз да, өлкө мамлекет деп өлкөнү кошуп ийбиз да. Өлкөбүз жакшы, ачык айтайын. Байлыгыбыз бар, мамлекет ошону элге кызмат кылып, мисалы үчүн унду нан кылып бербей атпайбы, туурабы? Этти колбаса кылып берилбей атпайбы, туурабы? Жанагы сүттү туура кылып берилбей атпайбы? Мындай салыштырма айткандачы. Ошондо гана элдин деп туура кылсаң рабочий место көбөйөт, туурабы? Завод курулат. Биз болсо мынакей 30 жылдан бери эле гостиница менен ресторан куруп келатабыз. Эртең проблема болот чоң аябай. Аябай жакшы айтты. Мен жана Салижан Жигитов сыяктуу атайлап мындай тескери сүйлөп, андан кийин мындай сын көз караш менен айтып атам да. Жана тил жөнүндө айтып атпайсызбы? 30 жылдан бери биздин мамлекеттин мажүрөлүгүн тилден эле билсек болот. Өзүңдүн тилиңди 30 жылдан бери үйрөтө албай отурасың го. Айланайын. Анда сен кандай мамлекетсиң? Сен анда кандай улутсуң? Сен кимсиң айланан өзүң эне тилиңди өзүң жокко чыгарып отурсаң деп ким айтат? Ким окутат айланан? Мен ушундай ардана берем да эмнеге деп элечи. Айтыңызчы. Бизде чынын айтыш керек, кош тилдүүлүк өкүм сүрүп атпайбы. Эгер тилди качан сүйлөйт, качан ошол муктаж болгондо. Мисалы чет өлкөдөн көп адамдар келип атат, түрктөргө мен көп чет өлкөлүктөргө сабак бергем жаш кезимде. Анан алар биринчи ушундай алгачкы ошо 2006 жылдары ушундай дилгир келишкен да. Мен кыргыз тили үйрөнөм, курска барам деп. Анан бир аздан кийин алар эмне деп айтышты. Мен ошо чет өлкөлүк Скротада иштегем. Анан алар айтышты: "Эже, сиз бизди үйрөн дейсиз, баягы транспорт маршруткага түшүп кыргызча сүйлөсөк, эч кимге кыргызча жооп бербей жатпайбы" депчи. Андан кийин азыр кагымды байкасам, биринчи орус тилге кетип атышпайбы, чынын айтыш керек. Анткени көбүрөөк орус тили өкүм сүрүп атат, орусча көбүрөөк кайрылып атат. Анан ошо демек муктаждык деген нерсе бар да. Ал бир экинчиден бул айтып аткансыз өзү эле уят чын эле. Biz mamleketi өнүктүрөбүз, өзүбүздүн мамлекетте жашап атабыз биринчиден. Өзүбүздүн тилибизге эмне үчүн үйрөтөбүз деп ушинтип айткан өзү да уят нерсе, бирок ар бир адам аң сезимде ошону билиш керек. Ар бир ата эне балдарына бала бакчада, мектепте, жогорку окуу жайда мейли сүйлө, көп тилде сүйлө. Азыр ошондой заман. Ааламдашуу заманда дагы бир сабак бергенде эметип калдым да. Тиги туш келип калдым. Ошондо дагы студенттерге мен баягы манас таануу сабагынан манас таанууну мен кыргызча өтүп салдым. Арасында корейчтер, орустар бүтүп отурат, оозун ачып, бир-эки сабактан баягы окуу бөлүмүнө чуркап башташты. Эмнеге бизге ушинтип отурат, окуп атат. Анан кийин мен аягында баягы эмелерди жөнөтүп коем, орусча эмесинчи. Анан карап отургандан кийин ошо балдарга айттым. Келе Кыргызстан жөнүндө жок дегенде бир 10 сөз, 10 ооз сүйлөм айтып бергиле Кыргызстан жөнүндө, манас жөнүндө. Айтып берсем, мен силерге автоматтык түрдө монча балл коюп берем. Дегенден кийин баягы орус, кореец, өзбек дегендер балекетти болуп кыргызча сүйлөйт экен. Ал мен деп атам да, силер деген сону сүйлөйт турбайсыңар, азаматтар десем мынтет. Каныкей Бектуровна, вы знаете, дейт, требований нету, дейт, для нас.
каяка не ходи, везде дейт. Бир орус келип калса эле бизди тантырап орусча сүйлөп баштайбыз, Бизде ошорго коюлган талап жок. Талап болбогондон кийин тил өлүп калат. Анан калп эле келип сентябрда тилдин мынча жылдыгы деп гимнди ойноп, эле колокту монтип туруп, анан тарап кетебиз. Уят булчу. Ар бир кишини ойлондуруш керек, тилчилер деле эмес. Ар бир жарандар ойлондуруш керек. Анан ойлой берет да, баягы ошо тилчилердин иши дегенсипчи. Анан жетекчилик жакшы көңүл буруш керек. Туптуура. Жетекчилик көңүл бурбаса, коллектив эмнени айтса ошону жасайт да, туурабы? 3 мүнөт убакыт бар экен. Жанагы сиз жакшы айттыңыз да. Жана кичинекейден башталат депчи, барычы. Ошо астынан эле жанагы үйүнөн дагы кичине аракет кылып баштаса, ар бир адам өзүнөн баштаса, бирок үстүдөн тиги жанагы национальный анан бундай анан тиги жогорку жактан бизде мисалы үчүн Турцияда кылып анан революция болуп, анан ошонун негизинде ошолор келип алып келгенде революция болбой эле койсун. Бирок ар бирибиз эле өзү даяр бололу. Мен өзүмө мындай суроо бердим да. А эмнеге биз деген Грузия мисалы үчүн жанагы европейский жашап кетишти депчи. Эмнеге аларда болуп кетти депчи. Алар мисалы Шеврондун жанагы мисалы үчүн президенти жаңы эле Саакашвили келгенде элечи, президент эле оңдоп койгон жок. Алардын ичинде мындай болду да. Ага президент эмес, эли уже ар бир үйдүн ичейка жанагы астында даяр болуп туруп, баягы европалык жашоого уже ар бир үй бүлө даяр экен да. Мисалы үчүн, ал мына жаңы президент келди да, спокойно европейский система өтүп кетти. Бардыгы мисалы үчүн баягы Европадай да. А мисалы үчүн Кыргызстанда болсо макул, Европадан ошол эле президент алып келип коюп коелу Кыргызстангачы. Биз анын деле проблемасын чыгып чыгабыз. Мисалы үчүн, сиз айттыңыз, адис жазыш керек китепти математикадан. Ой, бир адис жазсачы, биз 20 адистер болуп турчу, а биз мынтип, хай бул тиги асан, тиги туура эмес, үсөн аны мындай кылып тур. А биз жөн эле сынчолуп атпайбызбы? Антпей элечи. Проблеманы алыстан иштеп элечи. Өз негизи ойлонбой, ар бизде өзүбүздө проблема. Ошону чечели. Анан академия образования дегенчи, ошол министрликте болуш керек бир органчы. Метасовет болобу же башка совет болобу, ошол Кыргызстан боюнча предметне, вот физикадан, химиядан ошо чогултуранан ачыш керек. Мына могоркел тендерди өттү, утту, шуну биз Ал деле болуп атат мына. Академия образованияданчы мына мен дагы өзүм жанакы мектептин жанакы мисалы информатиканын стандартын ошо советке кирип ошо стандартты талкуулап кагай мындай экен. Жакшы тандалып жанакы автор тендерлерди алып турупчу мына бир эки автор кылып туруп уюштурду да эки автор. Сонун кылып китеп чыккандан кийинчи макул кээде каталар болуп калат башка китептерден. Сонун болуп чыккан күндө ар жактан Асан, Үсөн, тиги Жаныш, Иван, Настялар чыгып алып турупчу. Ушундай эле тигин китебин эле жамандай берген анан баягы мына мен мисалы үчүн принципиально мындай былтыр 10 октябрдачы Инстаграм, Фейсбукту деги эле мен өзүмө запрет коюп койдум. Өзүмөчү. Жашооланып атат. Мен өзүмө деген мындай кылып, менде турган өзүм задачалар бар. Мен өзүм задачам бар. Билим берүү жагында да өзүмдө жанакы биз программированияда өзүмдө задача. А мен ошо менен жашап атам мына. 10 октябрдан баштапчы былтыркы. Жашооланып атат. А бирок аны деле колдонуп көрөм кирсемчи. Тиги бир эле сөздү бирөөсү 5-5 коштосо 10 дейт, бирөөсү жок 11 дейт. Анан ошону эле баягы Сингапур жана Малайзия эмеси президент мурдагы президент айткан өтүпчү. Бага өзлөрү мусулмандарды айтышканда, мусулмандар өнүкпөй кеткенсиңер депчи, эмнеге өнүгө албайсыңар депчи. Силер болсо жанакы колду маякка чейин жууш керек же бияка чейин жууш керек. Ошону эле кечкеде талкуулай берсиңер депчи. Биз мисалы үчүн тиги идеологиябыз могул жери туура же бул жол антип эле болчу. Ар бирибиз мисалы мына мен мугалиммин, мугалим, мен программистмин. Мен өзүмдүн ошо жагыма жооп берейин. Сиз өзүңүз жагыңызга жооп бериңиз. Биз саясатты мисалы үчүн министерствода же болбосо академия наукада же болбосо жанакы мына жакшы президент келиш керек да анан баарын башын революция кылыш керек. Андай эмес. Биз өзүбүздөн баштайлы деп мен сунушум ошондой. Башында ошону айттым эле, акырында ошону айттым. 1 мүнөт убакыт бар бизде. Кыскача. Бул жерде мына буунун баары эле такалып келип эмнеге келип атат? Мисалы баарына жагуу мүмкүн эмес азыр коомчулукка. Анан бүткөн ишке сынчы көп деп туура айтып атасыз. Мунун баары такалып келип эле сабатсыздыкка. Сабатсыз адамдарга бир нерсе түшүндүрүш мүмкүн эмес да. Мына ошого алып барып атат. А эгерде канчалаган түшүнүгү терең, сабаттуу адамдарга бир эле далил менен баарын түшүндүрүп койсо болот. Сабатсыз адамдар. Ушу сабатсыз адамдар биз чыгарып албадык ушинтип 30 жылдын ичинде. Жакта ошо сабатсыздар орун алып калгандыктан алар оңой менен түшүнө албай атышат да, ишти ошондон ары алып кете албай атат. Ар бир адам өзүнүн салымын кошуу аракет кылып атат. А бирок жанагы мен азыр студенттерден байкайм, өзүнүн оюнда тыңгылыктуу жеткире албайт да.
айтайын деген оюн ооз-эки сүйлөгөндөн калыпташкан. Сөз жок. Мамлекетте сөз речи, сөз байлыгы жок. Жазуу стили эми айтпай эле коелу эми. Ката жазат эми. Бирок ошо биз ошого роботко алып баратабыз да, көп сүйлөтүш керек. Көп сүйлөтүш керек, көп жаздырыш керек. Туура жазганды үйрөтүш керек. ооз-экиге дайыма кошо жүрүш керек да. Эми бир эле ойрт, мен кайрылып айтайынчы, бир эле ойрт эле эмес. Негизи WhatsApp'тан дегенчи. WhatsApp мисалы үчүн элдер неме айтканда сүйлөштүрбөйт. Бизге бөлүнгөн убакыт бүттү, кечирип коесуздар. Келип бергениңиздер үчүн чоң рахмат. Бул тема менимче дагы көп кулланыш керек деп ойлойм. Анткени Кыргыздын келечеги дал ушул биздин билимибизде. Мен кайталап жүрөм. Американын бир президенти менин мамлекетим өнүгүш үчүн бир сөздү 15 жыл кайталагам деп айткан экен да. Мен дагы менин мамлекетим өнүгүш үчүн мен дагы бир сөздү 1000 жолу кайталаганга даярмын. Кыргызстан өнүгүш үчүн жан дүйнөбүз менен аракет кылалы, урматтуу элим. Кийинкиде көрүшкөнчө бар болуңуздар. Саламат болуңуздар.